Жаңырган жаңы жумада кайрадан сиздер менен коомдук телерадио берүү корпорациясы жана ошондой эле КТРК музыка телеканалдарында жүз көрүшүп турганыбызга кубанычтабыз. Билесизби көрөрманым, бизге сезимдери эч өзгөрбөгөн бул үй бүлө экен. Досторуңуз, жакындарыңыз, кесиптештериңиздин сизге болгон аба ырайы бирде сууп, бирде ысып калышы мүмкүн. Бирок бир туугандарыңыз, ата-энеңиз, жакындарыңыз үй бүлөбүз эч убакта бизге болгон сезимин өзгөртпөйт. Анда эмесе үй бүлөнү баркташ керек, сүйүш керек, аларды ар дайым даңктап туралы. Үй бүлөлүк баалуулуктарды биринчиликке койгон кош келиңиздер теле долбоору кайрадан жаңы жумада сиздер менен амандашып турат. Кызматыңыздарда Айзада Жамгырчиева ар бириңиздерге кош келиңиздер деп айтууга уруксаат этиңиздер. Бүгүнкү программабыздын каармандары жөнүндө кеп кыла турган болсок, албетте чыгармачыл инсан жубайы жолдошу чыгармачылыкка кандай көз карашта болду экен? Колдойбу же колдобойбу? Бул суроого алдыңкы мүнөттөрдө кош келиңиздер теле долбоорунда биргеликте ортоктош болосуздар. Мен ойлойм, бул үй бүлөнүн ичиндеги бекемдүүлүгүн сактап турган сырын 1 сааттын ичинде биргеликте чачабыз, биргеликте бөлөбүз, биргеликте чогултабыз. Анда эмесе бүгүн бизде конокто кыргыз эстрада жылдызы Айнура Салахитдинова жана ошондой эле жолдошу Санжар Энназаровдун бүгүнкү сүйүү баянын биргеликте баяндап бермекчибиз. Анда эмесе Энназаровдордун үй бүлөсүн тосуп алыңыздар. Кош келиңиздер. Саламатсыздарбы? Сиздерди көрүп турганыбызга кубанычтабыз. Кызыл кийсеңиз жарашып, кылча карашып, биз сизди бүгүнкү кечебизде жездебиз менен биргеликте жакшы маек куруп берет деген үмүттөбүз. Сиздин маанаңыз кандай? Абдан сонун, абдан жакшы. Даярдыктар жакшы окшойт. Анда эмесе Жакшы. төрүбүзгө өтүңүздөр, келиңиздер. Бул сапар бизде конокто Санжар Энназаров жана Айнура Салахитдиновалардын үй бүлөсү. Журт сүйгөн, эл оозунан түшпөгөн ырчынын жолдошу, сахнадан алыс адам, жеке ишкер, Жалал Абад облусунун кулуну. Азыркы күндө мыкты жан шерик десек дагы болот. 3 баланын атасы. Ал эми сүйүү баянына чөмүлсөк, алгач Санжар Энназаров Айнура Салахитдинованы 20 жылдык кечиме ырдап бер деп шылтоонун негизинде апасынын сыноосунан өткөргөн. Андан соң гана колун сурап, үйлөнүү сунушун киргизген. Айнура Салахитдинова арзуу жаңыдан жаралып келе жаткан кезде жолдошунан өзгөчө сүрдөп жүргөнүн айтат. А бирок ошол жан дүйнөнү толкуткан сезим дагы да болсо бар. Ал учур эки жан бир жолго түшүп, баш кошкон күнүнөн 8 жылдан ашпара жатат. Жылдар аралыгы сүйүү бекемдеп, үй бүлө кеңейип, жубайлар 2 уулдуу, 1 кыздуу болушту. Азыркы тапта бактылуулар көп суктанаарлык сүрөттөрүн салып, тамашалуу тасмаларды жүктөп, социалдык тармактарда активдүү үй бүлө. Келиңиз, тезинен арзуу баянын баш каармандардын өз оозунан угалы. Кош келиңиздер долбооруна, кош келиңиздер. Ардактуу көрөрманым, анда эмесе бысмылда деп бүгүнкү программабызды баштоого уруксаат этиңиздер. Албетте, ар бир чыгарылышта сиздерге үлгүлүү үй бүлөлөрдүн ичиндеги мыкты саясаты, түзүлгөн түзүмү тууралуу кененирээк айтып берет эмессизби? Анда эмесе мен болсо кожойкелигимди азыртадан эле баштап эле ысык чайдан баштайын дедим. Анткени конокторубуз бизге жакшы маалыматтарды айтып бериш үчүн мына ушул Smart & Rich компаниясынын чайларынан сиздерге сунууга уруксаат этиңиздер. Келиңиз апа. Дагы айта кете турган болсок, өнөктөшү Smart & Rich компаниясы бир гана чайларды эмес, кофелерди дагы чыгарат. Даамдуу, пайдалуу, бардыгы накта, таза азыктардан. Сиздерге дагы мына ушундай ширинеде отурганда жакшылыктарда болсо, тасмалдын үстүндө ысык чай Smart & Rich компаниясынан болсун. Анда эмесе мен микрофонду бүгүнкү конокторума узатайын деп турам. Айнура айым, сизди көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Сиздин чыгармачылыгыңызды билебиз, бирок үй бүлөңүздү бүгүн жалпы элге кош келиңиздер долбоорунда ачып берүүгө даяр экениңизди билдирип келип бергениңизге чоң рахмат айтабыз. Рахматыбызды жездебизге дагы айталы, анткени жок дебестен келип бергендиги үчүн. Анда эмесе биз менен бүгүн баарлаша турган конокторду тааныштыра кетсеңиздер. Мен тааныштырып кое берейин анда, уруксат болсо. Келиңиз. Алгач эле менин апам, кайненем болот. Атын атабайбыз, бизде ушундай ырым бар. Кокусунан ата бийеби деп эле күтүп аттым эле. Биз тергеп айтам деп коеюн. Ал эми бул тарапта болсо мен өзүмдүн апам аты Динара. Кош келипсиз. Апамдын жанында бир тууган сиңдиси, мен тайжем, аты Толкун. Толкун же, кош келиңиз. Ал эми бул тарапта болсо, апамдын жанында менин эң улуу жеңем, сулуу жеңем, абысыным аты Бермет. Жеңемдин аты.
Кош келиңиз. Жеңемдин жанында биздин үй бүлөлүк катыштагы өтө жакын досторубуздун бири чечен акын жигитибиз Жылдызбек Турсунбаев. Кош келиңиз. Жылдызбектин жанындагы менин сахналаш курбум, өзүмдүн жакын бул жашоодогу жакын курбуларымдын бири сырдашым Азиза Адиева. Кош келиңиз, Азиза. Азизанын жанына катар менин улуу балабыз, аты Дари. Дари, салам. Кош келдиң. Дариден кийин биздин үй бүлөбүздүн жакын адамы, жакын досу, жолдошумдун эң жакын досу Дөталиев Бакыт байке. Ал эми Бакыт байкенин жанында менин эң жакын курбум, үй бүлөбүздүн жакын адамы десем болот, менин сырдашым, аты Нурила. Нурилайым, кош келиңиз. Жаныңыздагы мырзаны тааныштырып кетиңизчи, ким болду экен деп эле Жанымдагы мырза болсо менин жүрөгүмдүн ээси, биздин үй бүлөбүздүн кожоюну, балдарымдын сүйүктүү атасы, аты Санжар. Кош келиңиздер, кош келипсиздер. Санжар мырза, Айнур айым, чоң рахмат. Анан алгач эле мына ушундай чоң эки жакты бириктирип, мына ушундай чоң үй бүлө түздүңүздөр. Үй бүлөңүздөрдүн тарыхы тууралуу билгим келип турат. Анткени тарыхты бир эле учурда ар дайым окуп эмес, ар бирибиздин кичинекей үй бүлө тарыхыбыз болот экен. Анан Санжар мырза, эң алгач таанышкан учуруңуз эсиңиздеби, Айнур айым? Биз экөөбүз үйлөнгөнүбүзгө 9 жылдай болуп калды. Алгачкы таанышуубуз бир жакшылыкка, тойго чакырып, ошол жерден таанышып калганбыз. Анан ошол бойдон мамилебиз жакшы болуп, кийин үй бүлө курганга эме болуп калдык. Ошондо 9 жыл чогуу жашаптырсыз. Эми биринчи жолукканыңызды билгим келип атат. Канча жыл болду? 9 жыл болду. 9 жыл. Кыз жигит болуп жүргөнүңүздөр дагы ошонун ичинде, 9 жылдын ичинде. Ооба, биз кыз жигит болуп 3 айда эле сүйлөштүк го дейм. 3 айда сүйлөштүк. Чечкиндүү окшойсуз. Бир көрдүңүз, жакты болду, алам дедиңиз, Ооба, 3 айда эле сүйлөштүк, андан кийин үйлөнүп калдык. Демек 3 айдын ичинде эле сиз мына ушундай жашоодогу эң чоң чечкиндүү чечимди кабыл алсаңыз, анда сиз ишенимдүү болгон экенсиз да. Айнур айымдын кайсы сапаты сизди ушунчалык ишендирди? Эми Айнуранын жөнөкөйлүгү, анан адамга болгон мамилеси, адамгерчилиги бардыгы карап, сынап көрдүк, бардыгын экзамендерден өттү. Анан экзамениңиз катуу экен. Колун сурап үйлөнгөнгө 6 саат бою колун сураган. Ошо 6 саат жөнүндө айтыңызчы, кызык болуп атат мага 6 саат. Айта берейинби? Биз экөөбүз үйдөн чыгып атканда сүйлөшүп чыкканбыз. Мындай ошолорду айтпайбыз депчи десем. Бирок айта турган болуп калды дебиз. Айта турган болуп калдык. Себеби дегенде баардыгы болгон нерсе да. Чындыгында ошо телефон аркылуу, кадимки кардар аркылуу ошо бир жакшылыкка чакырып, анан таанышып калганбыз. Анда мен за рулем кетип атып, ошо бир жаздын күнү болчу, Нооруз майрамына карата съемкадан келатканда, анан экөөбүз таанышып, ошо бир жакшылыкка чакырып, Жалал Абад шаарына чакырган, ошону сүйлөшүп атып эле, анан машинам баягы кызыктуу болгондо ошол таанышуу окуябыз дагычы. Жол бою сүйлөшүп барган турбайсыздарбы анда? Жолдо сүйлөшүп баратып эле, машинам айланып кетти. Жолдон баягы гололед болуп айланып кетип, жаздын күнү. Анан телефонум аркага ыргып кеткен экен, ошо боюнча биз өзүбүзгө келип, жолдон чыгып кеттим. Анан бирок машинам эч нерсе болгон жок, Кудайга шүгүр, баарыбыз. Телефон. Телефон болсо ошо аркага түшүп кеткен экен, кийин жолдон чыгарып бизди жолго салып койгондон кийин аны эстеп карасам, телефон дагы эле угуп, жарым сааттай убакыт өтүптүр, угуп аткан экен да. Анан сен машина айдаганды билбейсиңби деп атпайбы? Анан билем, мен ушундай жолдон чыгып кеттим десем, жакшы элесиңерби, жолукпайлыбы, анда чай алып берип коеюн деп ушуну чакырып калды да. Көрсө Жалал Абадтын жигиттери чайга чакырып тургандан кийин акырын эксперименттен өткөрүп коет турбайбы, жакшы. Чайга чакырды, чайга дагы Жалал Абад чайханасына чакырды, чакырганда дагы. Анан мен дагы бир сахналаш агам менен кетип бараткам, ошол жерден экөөбүз дароо эле жолугушууга барып, ошол жактан таанышып, андан кийин жолуккандан кийин эле эртеси күнү ушундай азыркы күнкүдөй WhatsApp дегендер жок да ал кездечи, мындай SMS аркылуу эле
жагымдуу СМСтер келип баштады. Ашык болуп калдым сизге, анан мындай деген ыр түрүндө келип калат. Апам көзүнчө айта берейин десең. Анан апам айтса болсо, апам болсо башында эми ыр чайым албайсың, ырчы кызга үйлөнбөйсүң деген сөздөр болгон экен башында. Iya. Шайыр апа, мен сізді аябай эле шайыр екен десем микрофонду алыңызчы бир. Ошо жөнүндө айтып бериңиз. Сөздү бир бургум келип турат сизге. Кандайча эле ырчы келин алгыңыз келбейт? Ошондо жакыныраак болуңуз. Эч чыгым жок да мындай ырга такыр эле. Ыр деле ырдабайм, көп деле сүйлөбөйм, өзүм ушундайм жаратылышта. Анан эми ырчы кандай болду экен? Кой ырчыны албай эле койчу балам дегеним туура. Ооба. Баягы, шофёрду күйөөм дебе, артист аялым дебе деп туруп анан кийин кой деген экенсиз да? Кой дегеним туура. Анан кийин оюңуз өзгөрдү да. Көрдүңүз, анан кайта көрдүм муну. Ошо немеге үйгө барып калышты да, ошо 20 жылдык болуп, булардын 20 жылдыгы болгон. Айтып берейинби? Айтыңыз, баарын айтыңыз. Айтып берүү үчүн келдиңиз да. Анан 20 жылдыкта барып калды. Жакыныраак кармаңыз. Барып калды эле, баягы мунун тең туштардын досторунун аялдары баягы тамак жасап, теге боорсок кылып тойго. Эне аталар келип атат, мугалимдер келип атат 20 жылдыкта. Жылкы союлуп ушундай катуу той болду да эми үйдө. Анан эле бир маалда эле ырчы кыз келди деп калышты. Анан мен неме кылган жокмун дейм, укпасам эчтекени, ырчы кызды деле бир неме кылбадым. Анан келип бетинен өп койдум, кандай жакшыбы кызым, келе кой дедим, ошол болгону. Анан кийин эле келин болуп калды. Анан кийин дагы ушуну алам апа деди. Анан негеди бул жагып калды мага. Анткени баа тойдон кийин үйдө калды да бул. Үйдө калды да бир кыз экөө. Анан мен кошуналарымды чакырышым керек дем тойдо. Кошуналарымды чакырдым, аябай чакырсам бир 15 чакты аял. Анан бул болсо ушу тыпылдап эле тим эле неме кылып атат. Келин жок үйдө. Такыр экиле бир неберем бар, кичинекей 2 жаш. Микрофонду көтөрүп алсаңыз. 2 жаш неберем бар да. Анан аны деле ала коюп атат. Анан берки келиндерге деле аялдарга деле тим эле чайды алып келип атат. Желе сонун болуп атат да. Рекламасы жакшы кеткен турбайбы? Ошондо. Айнур айымдан анан эме сабак өтүп коңузчу мага, бир мен эмес эле баардыгы эле жакшы ырчы кыз экен, жакшы ырчы кыз экен деп калды. Анан жибип калдым ошо ойдон. Ал балам дедим, ушу менен анан алып калдык. Жакшы. Кудайдын буйругу да ошо дагы. Ооба. Ошол анан ал кечел айта берет, айтпа окуй күн деп койсом деле айтат, ырчы кызды алба деп айттыңыз эле деп. Мен аны көп айтам да апамачы. Апам менен биз аябай акыркы 3-4 жылдан бери жыл сайын баягы күзүндө тойлор, жакшылыктар болот, ошондо келип балдарымды карашыңыз апа деп чакырып алабыз да. Анан айтып тийише берем, апа мени алба деген экенсиң деп элечи. Жакшы, анан жана мага айттыңыз го, колумда 6 саат сураган депчи, ошол дагы деле оюман кетпей турат. Кантип сурады эле колуңузда 6 саат? 6 саат кол сураганбы? Вариант эки башка да, биз дос катары. Микрофонду алсаңыз. Дос катары биз угуп калабыз да. Санжар байкенин варианты такыр бөлөк, Айнуранын варианты бөлөк да. Анда Айнур айымдын вариантын угуп көрбөйлү, кандай дейсиз? Бирдей сурай кетсеңиз, ошондо кызыктуу болот да. Келиңиз анда. Сүйүү каттарын ким жазган? Санжар байке айтат, мен жазган эмесмин дейт. Айнура Санжар байке жазган дейт ошо. Жанагы жаңы таанышканды айтып атпаймынбы? Экөөбүз чайга жолуктук, чайдан кийин СМСтер келип баштады. Анан ашыктык ырлары келип баштады СМСтер. Анан таң калып, эмне деген жооп берсем, баягы аял киши кулагы менен сүйнөт деп коет го, ошондуктан окуп алып аябай сонун ырлар жазып атат. Жото жакшы жигит окшойт деп. Анан мен дагы андай ыр таппасам дагы өзүмдүн акын курбу ырчы кызым бар да, обончу ырчы кызым. Ошо болосуңбу деген жакшы ырды ырдаган Элада Асылбекова деген ырчы кыз бар. Ошо кыздын ырларынан бир куплеттен жөнөтүп коем бугачы. Жөнөтүп койсом андан дагы сонун ыр келип калат. Анан экинчи куплетин жөнөтүп коем. Жол көрсөтчү жолдошум болосуңбу деген сөздөр бар да, аябай сонун сөздөрүчү. Намекту сиз катуу берген турбайсызбы? Жок, намек деле эмес да, лап этип туруп эле жол көрсөтчү жолдошум болосуңбу деп туруп. Жок, ага. Жок.
анан кийин андан дагы сонун ырларын жөнөтөт, анан мен дагы жөнөтүп коем. Ошентип бирдин баары куплет түгөнүп калды. Анан кийин айтып атпаймынбы, ушинтип экөөбүз баш кошкондон кийин баягы ырларыңыз кайда? Жок, айтыр. Анан баягы ырларды айтпайсызбы? Мындай сүйүү ырларыңыз айтпай калдыңыз. Ашыгым, гүлүм, жаным деп сонун сөздөрдү айтчу элеңиз. Эмнеге айтпайсыз? Алганга чейин алтыным, алгандан кийин деген сөздөр туура турбайбы деп айтам да, ошентсем айтып атпай, жок, ачыгын айтсам ал ырларды мен жазчу эмесмин дейт да. Анан кандайча сиз жазчусуз? Көрсө болуп бильярдта достор менен ойнойт экен, дагы жанында бир досу бар, ошо чындыгында ал таланттуу киши да, Ойрот деген досубуз, Аяшыбыз бар. Ошо Ойрот эке жазчу экен да, көрсө, Айнура ыр жиберди десе, теги ыр жиберип коет. Анан аябай намыстанып кеттим, ошентсе досум жазчу десе, анда чынын айтканда ал ырларды мен ыр эмес болчу, ал менин курбу кызымдын ырлары. Меники деле мындай болчу дедиңизби? Ошентип бири-бирибизге баягы ашык сезимдерин айтып, бирок ачыгын айтканда биздин ошо бир борборлорубуздун бири бар, ошо жерде мен 20 жылдык кечеге чейин 20 жылдыкты айтпайбыз деп келгенбиз, бирок апам айтып койбоду, ансыгарындай 20 жылдыгыма чейин мен үйлөнүп барышым керек деп. Бул себеби дегенде чет мамлекетте көп жүрүп калганда, анан кийин мен бойдок барып барышым керек, апам да үйлөн деп атат деп мени кечке жанымды койбой 6 саат бою отурганбыз ошону. Кафе жабылып. Эмнеге 6 саат ойлондуңуз? Мынчалык ыр саптарын жазып атса, сизге ашыктыгын билдирип атса, же кыз кичине кылыктанып коюш керек деген позицияны кармандыңызбы? Жок, эми мен жашкурагам ошол учурда 27 жашка толуп калгам чындыгында, бирок болбой эле мындай жан дүйнөң жаш да. Анан коркуп, бир чети коркунуч сезим болду. Анын үстүнө мен баягы ырдап, карьера түзүп, чыгармачылыкты дагы ойлодуңуз. Дагы иштешим керек, ырдашым керек. Үйгө келип сөйкө салып, сонун кылып алып кетишиңиз керек, шашпаңыз. Күзүндө алып кетиңиз, азыр мен турмушка чыкканга даяр эмесмин деп. Жаздын күнү эле кыйнап атат да, мен күзгө чейин кое туруп атам. Анан болбой 6 саат бою анан кеткен. Мен апам үйлөн деген депчи. Көрсө апам үйлөнбөй эле даже каршы чыккан экен да. Болсо сен үйлөнүп кел деп айткан деп ошентип кыйнаган да. Эми Санжар мырзанын вариантын угалы. Келиңиз, Санжар мырза, сиздин айтууңуз боюнча 6 саат сурадыңыз беле же 6 саатка намек берген Айнура айым жөнүндө сөз кылалычы? Мен жанагы эмеде Турцияда 8 жыл окуп иштеп, андан кийин Санкт-Петербург, Россияда бир 10 жылдай жүрүп, 18 жыл чет жакта жүрүп калдым да. Анан 20 жылдын болуп калып, Бишкекке келип, анан эми чындап үйлөнүш керек. Анан шу эмени Айнураны телефонун таап, ошол жанакы жакшылыкка чакырдым, биринчи кардары болуп чакыргам. Чындыгында эле кардары болуп чакырып, 20 жылдыкта тойлорубузга ырда бер депчи. Анан макул деди. Чындап эле анан кийин сүйлөшүп кеттик. Майга чейин убакыт бар деп сүйлөшүп жүрдүк. Анан чындап эле үйлөнүш керек. Мен да бир үй бүлө күтүшүм керек дедим. Үйгө барсам, чындыгында апам жалгыз болчуңуз, жалгыз отурган, бир небереси менен. Үйдөгү бир туугандарым бардыгы Москвада иштейт да. Москва кетишкен. Анан үйлөнүш керек. Анан майга чейин сөзсүз бир колуктум болуш керек. Анан биринчи Айнурага жолуктумбу? Башка вариант чыкпады чындыгында. Эми чыкты, бирок эң подходящий Айнура болду да. Бул дагы бир башкача болду. Кичине издесеңиз, күтсөңүз күзгө чейин башка бир варианты чыгат беле. Анан жо варианттарга болгон, ар жактан коңшу болгон, даже коңшуга чейин болгон дейм. Анан көңүлүмө жакты. Айнураны жанагы айттым го, адамгерчилиги дегенде мындай, анан ырчылыкка деле өтө маани берген жокмун мен. Баягы Россия чет өлкөдө жүрүп анчалык ырчыларга маани бербейт элем да. Маданиятка, ырчылыкка мындай маани берген жокмун. Буну ырдап эме кылганын укуп мындай билет элем да, ырдаганын. Анан ошол жерден эле адам самый главный адамгерчилиги болгондон кийин болду деп, анан ошол жерде колун сурадым, чындыгында үйлөнсөк кандай болот? Экөөбүз жашап кетсек керек, сен деле мүнөзүң жакшы экен, меники жакшы экен, экөөбүз ошол жерден анан 6 саат деген ошол историяларыбызды айтышты, чындыгында кандай болот, сүйлөшүп, сырдашып, кийин кандай болот, мурда каякта жүргөнсүң, азыр каяктасың деп баардыгы такташып, ошо 6 саат контрактка кол коюп, ошо 6 саат ошентип эле өткөн да. Анан макул дегенсиген да, ошондо макул дегенсиген.
ошо Макул деген эмес, макул деген сизге макул деген жакшы. Сиздердин таанышыңыздар дагы өзгөчө экен, албетте. Бирок чыгармачыл инсанга Айнура айым бизге ар дайым колдоо керек го. Анан айта кетсеңиз, Санжар мырза сиздин чыгармачылыгыңызга кантип колдоо көрсөтөт? Чыгармачылыгыңызда Айнура айымдын ырларын угасызбы, сиз колдоп турасызбы, ырда деп турасызбы? Сөзсүз түрдө чыгармачылыкта өзүңдүн жолдошуң өзгөчө айымдар үчүн баягы үй бүлө кургандан кийин алып кетиш кыйын да. Ошол учурда сен баягы тирек болуп, баардык жагынан колдоп турган жолдошуң болсо эң сонунда ошол жагынан мен Кудайга чексиз шүгүр келтирем. Себеби дегенде жолдошум кош колдоп турат баардык жагынанчы. Менден биринчи бул переживать этип турат да, бир нерсе болсо дагычы. Ошол жагынан өзүм дагы кыялданып, баягы ар бир айым уже условия коет го, мен турмушка чыксам мындай кыласыңбы деп, ошо 6 сааттын ичинде ошондой талаптарды да койгом, ырдатасызбы сөзсүз түрдө деп. Анан жолдошум деген баягы күйөөсүн мактай берет экен дешпесин, бирок мен өзүм баягы бойдок кезинде мындай кыялданасың го, жолдошум мындай болсо деп, ошо узун бойлуу болсо, өзүм кара тоор болгондуктан ак жүздүү болсо деп кыялданчумун. Анан ичпеген, чекпеген дечимин да. Анан мени ырдатса дечимин, эң негизгиси. Баардык талаптарыма жооп берет, Кудайга шүгүр. Анан ошол үчүн баягы жок дей албай же ооба дей албай, өзү айткандай ооба деген сыяктуу болуп кеткем да. Жакшы, анан сурайын дегеним, сиздердин үй бүлөңүздөр мындай тамашага дагы аябай тамаша үй бүлө деп ойлоп кеттим. Анткени TikTok'тогу жанагы видео жөнүндө комментарий берип кеттиңиздерчи, массаж жөнүндө, Instagramга киргизген ролиңиздер жөнүндө, чындыгында эле ошондойбу? Роликтерди мен баягы эмне жагын айткым келет. Жолдошумду баягы көпчүлүк айтышат, бир көргөндө өтө кырс мүнөз окшойт, жолдошуң мынтип эле кабагы ачылбайт го деп да жазып калышат да. Бирок чындыгында андай эмес, бул өтө бала кыял сыяктуу, үйдө куудул десем да болот. Иши кылып мындай шайыр жүрөт да деп апам атын айтып калсын да. Кыргызстан тоолуу аймак болгондуктан көбүнчө айымдардын бетинде кара тактар бар, сепкилдер бар, өзгөчө төрөттөн кийинки. Эгер сиздин дагы жүзүңүздө кара тактар болсо, заманбап аппарат лазерлер менен эң натыйжалуу кетирсе болот. Аппараттын жардамы менен төрөттөн калган кара тактарды эң натыйжалуу кетирсе болот. Биздин клиникага кайрылыңыздар. Бишкек шаарында, Ош шаарында, Жалал Абад шаарында жана Москва шаарындагы филиалдарга келиңиздер, чыга карабыз. В каждой семье есть своя чайная традиция. В моей с самого детства были мамины песни. Она всегда находила какую-нибудь песню под настроение за столом. Так пение пришло в мою жизнь, и я уже не представляю себе чаепитие без ароматного чая Smart & Rich и новой песни. Чай Smart & Rich. Полезное удовольствие. Урматтуу телекөрүүчүм, өзгөчө кымбат баалуу болгон убактыңыздарды коротуп, КТРК жана ошондой эле КТРК музыка телеканалдарында кош келиңиздер долбоорун көрүп турганыңыздарга эфирден тышкары болсо дагы рахмат айтабыз. Негизи эле бүгүнкү кечебизде мына ушул теманы толуктай турган бизде апаларыбыз бар. Сиздин Айнура айымдын апасына микрофон узаткым келип турат. Кош келипсиз. Динара айым, мен ойлойм, сиз мына ушундай таланттуу кызды тарбиялаган, сизде дагы таланттар бар болуш керек, ырдайт болуш керексиз. Эми жаш кезде ырдачымын. Жаш кезде бир эстебейлиби, кандай дейсиз? Биз колдоп турабыз, Биз колдоп турабыз. Чогуу ырдайбыз. Ак күнүн түнөгүндө, ак тилек жүрөгүмдө, билели баркыбызды, бир келген бул өмүрдө. Гел достор олтуралы, болбосту болтуралы, көңүл
ыр менен толтуралы, ыр менен толтуралы, толтуралы. Айбали, мында үндү кантип катып жатасыз? Айтур, сизди тарткан окшойт да кызыңыз, талант жагынан. Эми ошондой деп айтышат. Сонун эле ырда айткан чындыгында эле үнүңүздү сиз сахнага чыкпай калган сезимдериңизди Айнур айым өзү аткарып аткандай сезилди мага. Айнур айымдын кичинекей кезиндеги кылыктары жөнүндө айтып кетсеңиз, кандай бөбөк эле, кандай кыз эле? Айнура оюндагысын бербеген өжөр кыз болчу. Баардыгы айтышат ушундай өжөр, анан кийин эч нерседен тартынбаган, кандай немени айтсаң ошону кыла берген кыз болчу да. Бизде мындай кошуналарыбыз бир 40 семья мындай бир короодо кыргыз айыл деп коебуз, ошондой жерде чоңойгон Айнура. Ошо жерде бир кошуна байкебиз бар эле, Алибек деген. Ошол байке мен отурган жерде эле кел Айнура ырда дейт да. Анан кийин бул өзү мурун ырдабайт эле да. Экинчи класстан баштап эле комуз кружогуна барып ошо комуз чертип неме кылат эле, мындай ырларга көп маани берчү эмес да, бир эле кыргыздар деген ырды ырдачы. Анан калганында тиги орусча мындай неме кылып калчу да. Орусча ырларыңызды ырдап туруңуз Айнур айым анда. Анан кийин аткарыңызды укпаптырмын мен. Анан кыргызча ошо кыргыздар деген ырды эле билет эле. Анан кийин кел Айнура ырда десе эле баягы комузун алалы эле, анан кийин ырдап калат эле да. Анан мороженое карыз болдум деп эле ушинтип анан кийин эми сен бир чакага жет, эми сага бир чака мороженое алып берем деп ырдап койчу десе эле ырдай берет эле да. Ошол эми 1-3 класстарда окуп жүргөндө, 4-тө окуп жүргөндө эле ошондой чыгармачылыкка жакын инсан турбайбы анда? Анан айта кетсеңиз, күйөө балаңыз Санжар мырза сизге кандай күйөө бала болду? Күйөө балалык кызматын кандай аткарды? Эң жакшы сапаты бар, мындан артык жакшы адам деле болбочулу керек. Башында ошондой Жалал-Абадка кетти деп биз деле тиги кудагый артист кыз албасын дегендей болуп биз деле түштүккө кетип калды деп биз деле ошондой неме кылганбыз. Эми бул өзү айткандай 27-ге чыкты, эми жакшынакай эле үйдөн корун сурап алып кетпейби деп дагы мына Бермет кудагыйым келгенде бир топ характерлеримди көргөзүп атып анан кийин кабыл алгам. Анан кийин Кудайга шүгүр, азыр экөөнүн жашоосуна көз тийбесин да, жакшы эле бирин бири колдоп турат. Эң биздин жаш кезден мен ойлоп немет күткөнүм эле ошол болчу. Ушул чыгармачылыгын токтотпосо, бир өзүн түшүнгөн бирөөгө турмушка чыкса дечимин. Жаман оюмду ойлоп жүрүпмүн. Ушул немедеги эле искусствонун адамдары эле бирин бири жакшы түшүнөт деп, көрсөм мындай деле жакшы түшүнүктүү адамдар чыгат экен. Кудайга шүгүр, Санжарга ыраазымын 1000 мәртебе. Санжар мырза кызарып чыкты, унчукпай эле, улам эле көзү жерди карап эле. Жакшы. Микрофонду анда эмесе апаңызга, экинчи апаңызга, атын атабаган Шайыр апабызга уланталы. Келиңиз, микрофонду алыңыз. Эми айтып кетиңиз. Артист келиңиз кандай кызмат кылды алгандан кийин? Жакты, кызмат аябай жакшы кылат экен, мейли алсын дедиңиз. Анан кийин сизге кандай кызмат кылды? Кандай келин? Ысык чайын даярдап турабыз сизге ар дайым. Жакшы эле келин болду, аябай эле. Баардык кошунама деле жакты, айлыбызга деле жакты. Ал жерде дагы кичинекей балам бар эле де, неберем. Аны бакты барып алып. Бир жаш 8 айлык эле чагымда, ошондо. 2,5 жаш беле. Билбейм, эми жаңы басты эле да. Ошону багышты менен. Ал эң кичинекей балам эле да. Ал болсо элдин баары эле аякта жүрөт балдар. Мен деле бир Москвага барып келейин деп кетип калды. Анан кеткенден кийин бул аялы калды да. Апа экөөнү бөлбөй жөнөтөлүчү деп, анан бул жөнөтүрдүк баягы билет алып, бул жөнөтүрдү Москвага келинди. Анан ошо менен эле бул тез эле анан аял алып калбадыбы. Тез эле алып калды, Ооба, тез эле алып калды. Анан кызымды да багышты, бизди да багышты экөө жерде. Жакшы, эч азыр деле жакшы. Айылга барганда тыпылдап жумушун кылат. Ырчымын дебейт. Кудайлык кылат, ооба. Артистмин дебейт. Жок. Ырчымын дебейт. Ошо канча келиниңиз бар апа? 6 келин, 1 кызым бар. 6 балам бар. 75 жаштасыз. Бир кызым бар, 7 да. Балдарым 7 балам бар өзү.
бир кыз 6 уул 6 келиним бар. 6 келинимдин эң эле чоңу мынакей. Менден кийинки ошо менин орун басарым ушул эми. Орун басарыңызга сөз берели. Анда орун басар деп калдыңыз. Орун басар жакка кезек келди окшойт. Келиңиз, микрофон сизде. Кол чаап койсоңуздар. Бизде мына ушул алсын темасы кыргызда өтө күчтүү. Келгенде эле отрядка сразу эле кабыл алдыңызбы же кандай? Испытаниялардан өттү. Ооба, дедовщина барбы жокпу сиздерде? Туура айтасың, абысын жөнүндө көп макала каптар деген бар да. Анан биз эми Айнураны биринчи келгенде эми апам айтмакчы деген ырчы, ал дегенде уже баары чыгармачыл адам болгондон кийин башкача болот экен да. Бизде андай жок болгондон кийин анан биринчи келгенде аябай эле карадык, кандай эме болот экен. Сынадыңыздар сырттан, деп. Менден кийинки абысыным бар, ал эле айтып калды, биз берде болчубуз Бишкекте. Алар болсо ошо айылдагы абысыным ушулар тосуп, ушулар деген эме кылышты да, булар биринчи тоскону Айнураны келин кылып эме алган, тосуп алган ошо кийинки абысыным да. Анан эжиңе аябай тың экен, жакшы экен деп эле мактап кирди. Баары эле колунан келет экен депчи, анан жакшы болсун. Сиз ар жакта отуруп алып угуп атасыз, тиги келиндерден кандай экен, информацияларды алып келип. Ооба, мактап меткенде мен да сүйүнүп калдым, рас жакшы, өздөрүнүн теңин таптыр. Кайним дагы өзүнүн теңин таптыр. Айнурабыз дагы ошо жакшы дегенде ол эле ошо жакшы эле болсун, канча жакшы деген сайын адамда жакшы деп метесиң да. Анан ошентип отуруп эле өзүнүн отрядыбызга кирип калды. Анан убак өткөн сайын абысын деле бир туугандай болуп калат экен да. Анан экөөбүз деген баарыбыз эле абысындар, 6 абысын болгон менен баарыбыз бир туугандай болуп эле деген жакшы сыйлашып, жакшы эме болуп жүрөбүз. Бир тууган болуп эле. Жакшы. Эмне баарына эле акча төлөп алып келгенсизби? Баары эле жакшы деп эле атат. Андай жаман жагын көргөндөр барбы я? Алардан айтып коюшу мүмкүн дебейм. Азиз айымга жакындап келатабыз азыр. Акча төлөп меткен жок, өзү жакшы жагын жакшы деп эле айтабыз да, жакшы деген сайын жакшы болсун деп эле. Кудайым дагы ошо жагын көрсөтүп турат экен. Эми мүнөзү аябай жакшы. Ак көңүл, бар тең неме бир заматта эме болуп калат да, мындай буркашыркан чөп алып эле жана кайра бир заматта деген сон болуп калабыз, деп эле бат эле ак көңүлчүк жагы эме да. Айнурабыздын өзүнүн эме кыягын билесиз да, деп эле анан сүйүнүп калабыз. Азыр токтоп тур, азыр нормально болот, бар тең жакшы болот деп элечи. Ардактуу көрөрман, мындай сырларды ачыл элек сандыкта, бычыл элек кундуз бар дейт. Бир гана кош келиңиздер теле долбоорунан көрө аласыздар. Рахмат сизге. Мен сизди ушул сырды качан ачат деп эле тырмалап жетпедимби? Көрсө бир учурда буркан чаркан түшө калып эле жакшынакай бир учурда барсаң эле настроение түшүп калат турбайбы? Мен түшүндүм. Мунун баардыгы тамаша көрөрманым. Анан мына ушул жерде жолугун салынып отурган сиздин тайжеңиз экен. Тайжеңизге дагы сөз кезегин берели. Сиз кайсыл жактан келип калдыңыз? Бишкектен эле. Анан сизден айтып калса керек, Айнура Салахитдинова деген сенин тууганың болуп кетет турбайбы деп кайрылгандар барбы сизге? Ооба, болот. Сыймыктанасызбы? Айта элек деле мен өзүм сыймыктанам, негизи сыймыктанам Айнура менен. Айта элек деле мен өзүм айтам. Ушундай Салахитдинова Айнура деген менин бир тууган эжемдин кызы. Кээ бирөө сурап калат, ушундай бир тууган эжеңиз кызы турбайбы деп. Сыймыктанам. Эң алгач Санжар мырза менен тааныштыргандагы күнүңүз эсиңиздеби? Кандай ой болду эле Санжар мырзаны көргөндө? Мен баягы кыргыздарда кубалап барат деп коет го. Сиз кубалап барган турбайсызбы? Андай кубалап барганга билесизби кандай жеңелер, кандай сыйлуулар барат? Эң сыйлуусу барат да, ошол себептерден. Алтын тиштүүлөрү барат айткандай. Баягы ушул барганбыз, аябай жакшы сый көрдүк. Болгон жакшы жерлерге алып барышты. Ошондо күйөө балаңызды көрдүңүз, Ошондо көрдүм. Кайсы мүнөзү сизге жакты? Азамат, Айнура, сонун мырза бардык мүнөзү жагат. Айнура айткандай узун бойлуулугу, турган турпаты, адамга кылган мамилеси бардыгы жагат. Мен учурдан пайдаланып Санжарга ыраазычылык билдирип кетким келет. Ушу биздин кызыбызды чындыгында кандай жерге туш болот, ушу чыгармачылыгын таштатып коебу деген ойлор болчу да. Жок, Санжар тескерисинче колдоп коштоп Айнура айткандай эле клип тарттырганга наоборот Айнураны шаштырып турат деп угуп калам да.
анан угуп калганда азыр биргеликте тактайбыз ошо. тактайбыз, Кудайга шүгүр. Ушундайбы же ушундай Учурдан эмеспи? пайдаланып ыраазычылык билдирип кетем. Жакшы. Ардактуу көрөрманым, кош келиңиздер теле долбоору азырынча ыраазычылык билдирүү долбоору болуп атат. Бирок ошентсе дагы бул жакшы, көзүбүз тирүүсүндө бардыгы барында ыраазычылык билдирип жакшы сөз айтып калганды унутпайбыз. Кыргызстан тоолуу аймак болгондуктан көбүнчө айымдардын бетинде кара тактар бар, сепкилдер бар, өзгөчө төрөттөн кийинки. Эгер сиздин дагы жүзүңүздө кара тактар болсо, заманбап аппарат лазерлер менен эң натыйжалуу кетирсе болот. Аппараттын жардамы менен төрөттөн калган кара тактарды эң натыйжалуу кетирсе болот. Биздин клиникага кайрылыңыздар. Бишкек шаарында, Ош шаарында, Жалал Абад шаарында жана Москва шаарындагы филиалдарга келиңиздер, чыга карабыз. В каждой семье есть своя чайная традиция. В моей с самого детства были мамины песни. Она всегда находила какую-нибудь песню под настроение за столом. Так пение пришло в мою жизнь, и я уже не представляю себе чаепитие без ароматного чая Smart & Rich и новой песни. Чай Smart & Rich. Полезное удовольствие. Кош келиңиздер долбоорунун өнөктөшү Smart & Rich компаниясы. Smart & Rich компаниясы эң даамдуу жана ошондой эле ден соолукка пайдалуу чай жана кофелерди сиздерге сунуштайт. Мыкты атмосферада ден соолугуңузга кам көрүп, чай ичкиңиз келсе, анда Smart & Rich компаниясынын канча жылдан бери келе жаткан, тастыкталган, накта азыктардан жасалган чайын жана ошондой эле кофесин сунуштайбыз. Smart & Rich компаниясы. Чоң рахмат. Сулуулук ар дайым инсандарды суктандырып турат. Сулуулукка кам көрүү ар бир айымдын жана мырзанын дагы милдети. Айтайын дегеним, программабыздын эң мыкты өнөктөшү Мерим Давлетованын косметологиялык борбору. Кыргызстандагы эң чоң косметологиялык борбор. Жүзүңүздө маселе болсо, чач түшүү, арыктоо, мунун бардыгы Мерим Давлетовага кайрылсаңыз болот. Кош келиңиздер долбоорунун алтын өнөктөшү Беренголд ювелирдик борбору. Эгерде жакындарыңызды алтын, күмүш сатып алып сүйүнкөңүз келсе, анда Беренголд ювелирдик борборун сунуштайбыз. Кайсыл жакта? Дареги Абдрахманов чүй көчөлөрүнүн кесилишинде. Досторго кезек келди. Азыр бизди шаң позитив курчайт го деген үмүттөмүн. Үй бүлөңүздөрдүн эң жакын досу, албетте кыргыз элинин сыймыктуу уулу Жылдызбек мырза, микрофонду сизге сунайын. Сиз жазбаган ыр жок болуш керек, ырчыга. Ар бир ырчынын репертуарында жок дегенде эле 2 ыр бар болуш керек, Чоң рахмат. Мына ушул бүгүн биздин шериктештик шеринеси деген жакшы бир 8 үй бүлөдөн турган тообуз бар, ынтымагыбыз бар. Ошол ынтымактын өзгөчө бир үй бүлөсүн колдоп келип отурабыз. Чындыгында баягы азыр кай жагынан айтса дагы сөз менен сүрөттөп айтып түгөтүп бүтө албай тургандай бир мамилеге эгедер болгон, сүйүүгө, сыйга, ата энени сыйлоо жагынан көпчүлүгүбүзгө бир үлгү боло ала турган сонун үй бүлөнүн бир бейнесин ачып берип отурасыздар. Кош келдиңиз деген долбоордун жетегинде. Анан эми мени мисалы макта десеңиздер, Санжар байкени өзүнчө, Айнураны өзүнчө мына мактап таң атканча сиздердин эфириңиздерди толтуруп кое тургандай күчүбүз бар, чынын айтканда. Мен Жылдызбек мырза, сөзүңүзгө аралжы. Сиз кимисине көбүрөөк жакынсыз, кимисинин досусуз? Түшүнбөй атам. Кимисинин досусуз? Мындай экөөнүн тең досумун, чынын айтканда. Эки жактан тең. Баягы Санжар мырзаны балким башында тааныбаган чыгармын, кийин бирок тааныгандан кийин мен Санжар байкени тааныган бир топ байкелерди да тааныйт экенмин, орток Түркиядан бүтүп келген. Ал байкелер менен сырдашып сүйлөшүп отурган кезде баягы Санжар байкенин мүнөзүн, адамгерчилигин, Түркияда окуган, өзүн алып жүргөнүн
мен сурабасам деле алар Санжарбы, ал мындай жигит, ал керек болсо биз үчүн башын сайып чет өлкөлүктөр менен өзү жалгыз 5-6 менен жалгыз мушташкан күндөр болгон. Анталиядан мушташкан жагыңыз жөнүндө да сүйлөшөлүчү. Анталиядан Анкарага ушул биякта чыр чыгып атат, кыргыздарды кордоп атат дегенде азыр деп туруп автобуска түшүп алып түнү менен эрте мененге чейин келип калып ким экен гана башымды сайып берем деген бир мүнөздөрү деп баягы ошондой бир агаларыбыз айтып калганда мен чындап ичим жылыган. Ал эми жанынан тааный билгенде, сүйлөшө келгенде ушунчалык бала кыял, ак көңүл, ушунчалык тамаша көй, жылдырып сүйлөп. Мен түшүндүм, сиз Санжар мырзанын досу болуп кетиптирсиз, Айнура айымды таштап туруп, Санжар мырзанын Айнуранын деле досумун чын айтканча. Бизди сөзүңүз чыгармачылык нерсе бизди жакындатып, байлап турат, мындай байланыштырып турат. Жакшы обон тапса, жакшы сөз жазып бер деп, баягы жакпаган жагы деп айтып атпайсыз, баарыгар эле мындай жалаң жакшы жагын мактап кетип берет. Ошентиңиз бир жакпаган жагынан айтып кетиңизчи. Жакпаган жагын Айнура келет да, мен билбейм өчүрөтүңдү. Мага жазасың дедим, мага жазасың деп айтат. Болду. 2 күн убакыт берем, болду ушул обонго сөз жазып бересиң. Мен ушул ырдап чыгышым керек, батыраак бол жыктай деп. Ушундай бир өзүнүн талаптарын, принциптерин, бул жакшы мүнөз, бирокчу Санжар байкенин баягы артыкчылыгынан кемчилик деп сурап атпайсызбы? Кемчилигинен баштаңызчы. Кемчилигин айтып коеюн бир. Бул кемчиликпи же жакшы жакпы билбейм. Мисалы, чогулуп калган кезде Айнура сөз алып калса токтонбой сүйлөйт да. Анан байке жубайыңызга бирдеме деп койсоз, коят жыкы 10 мүнөттөн кийин өзү токтойт деп коет да. Эми 9 жылдан бери жашаса, таанып калганда мындай жакшы. Азиз айымга микрофонду узаталычы, келиңиз. Эл мисалы Айнураны жалпы жолунан билет, ак көңүл, адамгерчиликтүү, эми аны баарыбыз эле айтпаса деле билебиз кандай инсан экенин. А бирок бир аз баягы минустары болбой койбойт. Ошо минустарын айтыңызчы. Берметчи айткандай, аябай эме да, чарт-чурт чаалганга окшош. Бат эле урушуп кетип эле анан кайра ак көңүл да. Баягы нерсени ошол эле минутта унутуп калат да. Анан айтып коет го, чыгармачылыкта негизи эле эме эле кыздардын, сулуулардын арасында дос болбойт деп. Сиздерде 15 жыл экен, 15 жылдын аралыгында кандайча, кантип достугуңуздарды бекемдөөнүн сырлары бар, айта кетиңиздерчи, мүмкүн көрөрмандарыбыз көрүп, мындай турбайбы деп билип алсын. Жок, ал дос болбойт деген ал жөн эле кеп болуш керек. Балким баягы эки курбунун ортосунда достук чындыгында болбой калып, ошолор аркылуу балким чыккан сөз болушу мүмкүн. Үчөөбүздүн ортобуздагы достук менимче ойлойм баягы жаш өзгөчөлүктөр. Себеби үчөөбүз тең ар башка курактабыз, биринчиден. Экинчиден, баарыбыз бири-бирибизди түшүнө билебиз. Орустар айтмакчы сполслоо деп коет го. Көз карашыбыздан түшүнөбүз. Анан кийин анча мынча эми баягы мактаныч эмес, үчөөбүздүн характерибиз тең эме да, окшошуп кетет десем жаңылышпайт болушум керек. Кек сактабайбыз, таарынышпайбыз. Балким бирөөбүз туура эмес сүйлөсөк, экинчибиз ошол нерсени жок сен туура эмес сүйлөдүң деп баягы чукуп отурбай, макул деп баягы күлүп жаап жашырып койгонго аракет кылабыз да. Жакшы. Секрет ушул эле болуш керек. Достуктун көп жылга узаган бекем достуктун сыры мына ушундай экен, Буйруса. Дагы уланат деген ойдобуз. Достугуңуздар дагы узара берсин, көп жылдар бою эстеп, ошол учурда мына апабыздай болуп пайгамбар жашыбызга жеткенде, эсиңде ошол учурдагы деп кош келиңиздер долбоорундагы эстеп калчу убакыт келсин дейли. Анан мына ошол жерде үй бүлөңүздөрдүн жакын достору отурушат, кененирээк айтып кетели, мырза, негизи мен орусча сүйлөсөм болобу дейт, бирок кыргызча сүйлөгөнүңүз деле мага аябай жакты. Ошол себептерден микрофонду сизге узатайын. Келиңиз. Саламатсыздарбы да бир жол. Кош келиңиз. Для меня самым памятным день вышел 22 декабря 12 месяца и 12 года. Этот день был свадьбы Айнуры и Санжара. Они, наверное, сами даже не помнят, да, этого дня? Ну, я думаю, что они специально. Вы такой друг, я не знаю, можно здесь похлопать, да, громче? Ага. И когда мы ехали на свадьбу, был такой бурон был, такой снег такой был. Бурон был, самый главный, да? Такой бурон был. Мы когда приехали, там уже на целый час
опоздали. Я так посмотрел, думаю, ничего себе, можно было Ну бы вы на 2 нахта часа. кыргыз, поэтому на целый час опоздали. Это нормально для кыргызов, да. Да? Микрофонду алып алсаңыз. Кечиресиздер, ушул жерден эме кылып кетейин. Негизи аябай катуу кар жааган. Жолдун баары пробка. Анан тойго келсек, Санжар жактан бүт баары бар да. Айнура жактан Аяш апалар эле да, эч ким жок. Анан биринчи биз кириптирик. Кирсек эле Айнура менен мен 20 жылдан бери досмун. Анан келип эле сразу мага кыйкырып урушту. Ошол жерде туруп бердим. Кыйкыр урушуп жүргөнчө айтып бериңизчи, эмнеде урушты сизди? Эмне кечигип жүрөсүңөр? Каякта жүрөсүңөр? Бүт Санжар келди. А силерчи мени ушинтип уят кыласыңар силер депчи. Анан унчукпай эле жерге башыбызды жерге салып эле киргенге аракет кылдык. Айта кетчү нерсе. Кантип урушту? Бакыт айка айтып атпайбы? 12 деп биз жайдын күнү үйлөнгөнбүз экөөбүзчү, июнь айында үйлөнгөнбүз. Бирок 6 айдан кийин ана той кылабыз, мына той кылабыз деп жүрүп, ноябрга чейин создук. Анан бакыт өргөсүнө барганда ошентип сунуш берип калышты да. 12 келет, чыдап турбайсыңар, 1 ай чыдасаңар, сонун красивый дата келет. Десем, экөөбүз сүйүнүп кетип макул болуп койдук. Анан 1 ай күтүп калдык, бирок ошол күндү көрсө деген баардык чыгармачыл адамдар иштейт экен да, ал күнү шабашка кылып той көп, ал ойдо жок да. Көрсөм менин досторум баардыгы тең ошентип иштеп жүрүшөт. 2 стол бош. Болбосо айтты, сен досторуң бар, тең эч кимиси жок деп мени урушуп атат. Кана же жарчың жок дейт, же ырчың жок, же досуң жок дейт. Жарчың болсо Роза эже менен Азиза. Жаржар башка тойдо жүрөсүз, Жок, мен ошол күнү кызым ооруп калып, кечигип келдим. Ой, жок, ишенбейм. Жок, чын эле. Жок, ишенбейм. Той алган эмеспиз атайын. Роза көз жаржар айтабыз деп аябай камынып, ошол күндү күтүп, көйнөк тиктирип, аябай эле жакшы эле камданганбыз. Анан чын айтканда аябай жол тыгын болуп, жеткиче да ошо болду. Анан кирип барсак, кыздын кабагы бүркөө, анча көзүнө жаш алып, аяшыбыз чалапыла урушуп, мына сенин артист досторуң деп бизге. Санжар мырза, жаңы эле сиз жөнүндө аябай жакшы кепти, жакшы угаттым эле. Артист достор дегенде мен да кайнап чыкты, келиси. Санжар мырза, эсиңиздеби ошол күн? Ооба, аябай 12-ні тандаганыма деле өкүнөм чындыгындачы. Ошол күнү аябай суук болуп, чындыгында өтө бир суук болгон, аябай суук болду. Анан эми жаржар менен киребиз дейт. Жаржар менен мен жаржар менен киргенди эле билген эмесмин. Түшүнгөн деле эмесмин. Жаржар эмне кыласын? Бас жөн эле кирип, ита кирдик ошондой. Экөөбүздүн сүрөттөрүбүздү көрсөңөр күлөсүңөр. Мен бир жолу чыгарып койдум, анчы мону бул мени кетип баратат, мен муну артта сүйрөп баратам да. Жаржар менен киресиз депчи. Мен жаржар чындыгында баягы айттым го, баягы 12 жыл эме, 18 жыл жүрүп, жаржарды эле билген эмесмин, башканы билбей, анан кел жүр баары эле отурабыз деп отуруп, анан эми кечиккен себеби достор келмейинче той башталбайт экен. 6-да баштала турган, где-то 8-де башталды окшойт. 8:30-да Ой, 8-де деген эң сонунда. Жылдызбек мырза айтып коюңузчу, азыр кыргыздын тойлору кечиккенде канчада башталат, туурабы? Тойдун атасы отурат. 6-да ошол убакта баягындай 6-да ойлоп, 6-да башталат деп. Жок, анын үстүнө жини келгени бала тарап турат, кыз тараптан эч ким жок. Ошондо эмнеге сенин досторуң кечигет деп. Той башталбайт, той башталбайт. Жалалабадтан досторунун баары, аяштарыбыз 40 киши келген, достору элечи, алар бир күн эрте келишкен. Мына менин досторум баары отурат, сеники жок дейт, 2 тарапка бөлүп койгон. А мен ата-энеме дагы, апамдарга аябай ыраазымын, ошону көп айтам чындыгында. 30 адам, 30-40 адам болуш керек эле. Анан айттым, мен эң кечиккенди аябай жаман көрөм. Саат 4-тө 5-те башталат дедикпи, 4-тө келип турула деген. Анан 4-тө болсо да 5-те келишкен окшойт, аябай эрте келишкен, туугандарыма сөз жок, бирок досторумдун баары эч кимиси жок да, ошондой болгон. Азизайым. Эми ал күндө эле баягы эстен кетпейт, бирок жакшы жагынан да эсте калат, жаман жагынан да. Эсте калыптыр да. Биринчи эле келгенде ошо Бакыт байке менен Нурле эже келип калып атпайбы, анан көзүмө урунган ушулар болду да. Анан ыйладым буларга. Какта жүрөсүңөр деп. Биз ойлодук да, кечип калдык депчи. Кечиккенде канчага бардыңыз? Кечи жок. 1 саат кечигип барышканда. Жакшы, бул үй бүлөнүн досу экенсиздер. Анан ушул үй бүлөдө кимиси сиздерге мындай, кимисинин кандай артыкчылыктары бар сиздер байкашыңыз боюнча? Санжаром мы как-то с ним вместе похожи. Наши характера, очень хороших отношениях у них, это у нас с Санжаром. Так что я думаю, мы хорошие друзья и с полуслова понимаем друг друга. Так получается, да? Сиздердин достугуңуздар эмнеден башталган?
мен Айнура менен 20 жылдан бери дос болуп жүрөм, Кудай буйруса. Мен институтта 4 курста окуп жүргөндө бизде иш чара болуп калып, мага кыргыз көйнөк кийиш керек болуп калды. Аны ойыма эмнегедир Айнура келди да, ушул комуз көтөрүп жүрөт, ушу деле болуш керек деп анан болду болбоду бар дедиңиз, э? Сурасам береби, бербейби деген болду. Анан барып сурадым. Сурасам эле, ой эже, бир эле эмес, несколько көйнөгүм бар, ошону алып келип берейин, каалаганыңызды кийиңиз деди. Анан эртеси күнү эле алып келип берди. Мен ошол моменттен баштап эле Айнураны аябай жакшы көрүп калдым. Секрет айтып коеюнбу? Ачыңыз. Бибисара Бейшеналиева атында искусство институтунда окучубуз ал учурда. 2001 жыл болуп атпайбы, азыр 2021 ровно 20 жыл болуп турду. Ошондо 1 курска келгенде булар 4 курста. Булар деген бизге силер айтканда жана дедовщина кылып 1 курстарды эжекенин прическасы деле турбайбы, э? Ооба. Мындай көпчүлүк чыгармачыл эжекелерибиз, агайларыбыз бар, айтпай эле коеюн аттарын. Ошолор баары биздин 1 курстарга аябай мындай эме кылышканда, бирок мен общежитиеде эмес, үйдө ата-энем Бишкекте жашайбыз да, ошондуктан үйдө жашагандарга көп тиишпейт. Анан Нурлеже ошол дедовщиналардын арасында жатаканада жаткандарга аябай булар мындай коркутушчу экен да. Анан Нурлеженин курбулары баары тең мындай сүрдүү көрүнүп, анан арасынан Нурлеже мага жакшы мамиле жасап келсе аябай жакты да. Анан өзү көйнөгүн сураса коркконума эле макул болдум. Анан сиздердин үйүңүздөрдүн красавчиги дагы келиптир, э? Микрофонду суна кетели. Келгеле кой. Атың ким? Дари. Дари, канча жаштасың? 7 жаштасың. Дари, үйдө ким жакшы? Атаң жакшыбы же апаң жакшыбы? Ну, атам, апам. Демократический жооп берет экенсиң, э? Жакшы. Дари, келечекте ким болгоң келет? Милиция. Эмнеге милиция болгоң келет? Жактан мону кармайм. Борлорду кармайсыңбы? Атаң үйрөтүп атабы сага ошентип, э? Санжар мырзанын болбой калган кыялы окшойт да мүмкүн, э? Баласы аркылуу көрсөтөйүн деген окшойт да. Таанышканыма кубанычтамын сиз менен. Ырчы болгоң келбейби? Ну, жок. Ырдабайсың, э? Жакшы. Рахмат айтабыз. Анда эмесе бул үйдүн улуусу кичүүсү? Эң улуусу, э? Жакшы. Таанышканыбызга кубанычтабыз. Анан сиздерден, мисалы, бул программабыздан кош келиңиздер теледолбоорунун жаралышынын тарыхыдагы азыркы учурдагы үй бүлө куруучу жаштарга же үй бүлө куруп келе жаткан жаштарга чындыгында эле баягы сиздердин жашооңуздардагы чыныгы көрүнүштөрдү, кызганыч бар экендигин, эң биринчиден бул адам экенбиз, андан соң чыгармачыл инсан экендигин түшүндүрүп берүү максатында ошол себептерден азыр сиздерди көрүп жаткан жаштарга кандай насаат айтат элеңиздер, кандай кеңеш берет элеңиздер үй бүлө куруу боюнча? Санжар мырза, келиңиз. Азыркы жаңы үйлөнүп жаткан жаштарга, үй бүлө курууларга биринчи ошо мен айтмакчы сабырдуу болуңуздар. Сабырдуу болуш керек. Мага окшоп деп койбойсузбу? Мага окшоп сабырдуу болсоңуздар сөзсүз үй бүлө алдыга жылат. Анан кичинекей болбогон нерсеге, болбогон сөзгө, болбогон кылык жорууга тирешип тура берсек кыйынчылык көп болот да. Ошондон ошолорду унутуп, сабырдуу болуп, жакшы бири-бирин түшүнүп жашаса, үй бүлө узун өмүрлүү болот. Ошо точкасына жетет да. Жакшы, точкасына жетсин анда, биз дагы телек кылалы. Келиңиз, Айнура айым, сизден кеңеш болсун. Менин апам айтып калчу да, мурда делечи, мисалы, эжекем менен бир туугандар менен мындай талашып тартышып калсам, унчукпай койбойсуңбу сен кичүү болуп? Унчукпаган киши деген тоодой балекеттен котулуптур депчи. Ансарындай жаңыдан баш кошуп аткан үй бүлөлөргө, жаш жубайларга биз дайыма баягы жар-жарга, тойлорго барганда деле тамашалашып, күтүп калган учурларда айтып калам да ошол нерсеничи. Турмушта баардыгы эле ойдогудай боло бербейт да. Үйдө төмөн болот, талаш тартыш, үй бүлөдө баягы казан аяк кагышы мүмкүн дегендей. Ошол учурларда мисалы үчүн бул дагы баардыгы мактай бергендей өтө мындай сонун эле эмес, мунун дагы кыялы бар дегендей. Ошо кыялын айтпай койдуңуз го, мына кыялын мен. Жок, эми кыялым деген чындыгында жакшы жоош адамдарга кирет. Жоош деле эмес, эми кандай десем, урушчак эмес дегендей да. Буга караганда мен мындай тез-тезден баягы жиним келип калса да айтып алам, оюмдагы нерсени анан кайра өкүнүп калам дегендей. Экөөбүз таарынышып кетсек дагы кайра өзүм биринчи сүйлөп баштайм, кээде өкүнүп калам, эмне сүйлөйдүм депчи. Ошондой учурларда болуп калат да. Ансарындай мунун жини келип атса мен унчукпай калам, же менин жиним келип атса бул унчукпай калат. Анан өзү айткандай, эгерде вдруг урушуп кетсек дагы
сен деген сыртка чыгып кетпе дейт, башка комнатага кирип жатып ал дейт, мен менен чай ичпей кой, анан эртеси күнү кайра зачем урушуп кайра келе турган болгондон кийин убакыт кетиребиз, нервти кетиребиз деп коет да. Анын сарында экөөбүз, анан мен айтам, эмне башка комнатага кирип эмне кылам депчи, мен экөөбүз бир жака кетем деп эшиктен чыгып кетпе деп берет да. Ошол үчүн үйдүн ичинде эле башка комнатага кирип жатып ал деп коет. Анын сарында экөөбүздүн ортобузда деле бир аз талаш тартыш болот, бирок ортобузда кичинекей балдарыбыздын арты менен эмне болуп сүйлөшүп калганыбызды билбейбиз, кайра эле эркелешип эле эми турмушта ар кандай болот да. Ошондуктан жаштарга дагы ошондой кеңештерди айтмакмын, баардыгына чыдаш керек. Ошондо сонун үй бүлө кура алат да. Убакыт учкан куш экен. Эмнегедир сиздер менен 1 сааттык убакыт 1 мүнөттөй эле учуп кетти. Бир бул жагымда карайм, бир бул жагымда карайм. Кантип 1 сааттын өтүп кеткендигин биз билбейт экенбиз. Айтат экенбиз, убакыт өтүп кетти, бирок убакыттан биз өтүп жатканыбызды бир нече көз ирмемдерден кийин байкап калат экенбиз. Ар бирибиздин үйүбүздө тынччылык болсун, бакубатчылык болсун. Ал эми сиздерге болсо чоң рахмат. Азыркы учурда убактыңыздарды бөлүп, үй бүлөңүздөрдүн сыры менен бүтүндөй кыргыз элине коомдук телерадио бир корпорациясы КТРК Музыка телеканалы менен бөлүшкөндөрүңүздөр үчүн чоң рахмат айтабыз. Анда эми биздин өнөктөштөрүбүздөн белектерибиз бар, кичине болсо дагы кабыл алып коюңуздар. Бул болсо атайын чайлардын топтому. Айнур айым, сизге Smart & Rich компаниясынан жездебизге ысык чайлардан кайнатып эле берип турсаңыз эле болду. Эң негизгиси ден соолукка кам көрөт, андан тышкары жагымдуу даамы дагы бар. Бул сизге Smart & Rich компаниясынын атынан. Коноктордун баардыгына да бар. Сиздерди да куру кетирбейбиз. Ал эми мына колумда турган сертификат бул Кыргызстандагы эң алдыңкы косметолог Мээрим Давлетованын клиникасына жолдомо. Барып сулуусуз татынакайсыз, бирок мына ошол сулуулугуңузду арттыргыңыз келсе, мына ошол Мээрим Давлетованын Кыргызстандагы эң алдыңкы клиникасын сунуштайбыз. Бир гана Кыргызстанда эмес, Азияда, Европада окуп келген. Сертификат сизге. Ар дайым сулуу болуп, татынакай болуп, бизди жаңы чыгармалар менен кубантып жүрө бериңиз. Жездебизге болсо мына ушундай ысык чайлар, кош келиңиздер. Ал эми конокторубузга болсо сиздерге дагы белектер бар. Биздин өнөктөшүбүз Smart & Rich компаниясынан ар бириңиздерге апаларга мына ушундай белектерди берип коюуга уруксат этиңиздер. Ардактуу көрөрманым, иши оңолор инсандын ичи оңолот дейт. Албетте ар бирибиздин ички жан дүйнөбүздө гүлдөп өсүп оңолуу болсун. Андан соң кичинекей үй бүлөбүздө, кичинекей Кыргызстаныбызда, дүйнө жүзүбүздө тынччылык болот эмеспи? Мына ушул үй бүлөлүк баалуулуктарды биринчи орунга койгон. Кош келиңиздер, теледолбоору бүгүнкү чыгарылышты соңуна келтирмекчи. Кызматыңыздарда Айзада Жамгырчиева болду. КТРК жана ошондой эле КТРК Музыка телеканалдарында көрүшкөнчө аман туруңуздар. Барыңыздарга чоң рахмат айтабыз. Үйүңүздөрдө бакубатчылык болсун.